Рахмат. Бүгүн өзүңөр урматтуу көрөрмандар көргөндөй ушу эл аралык рейтинги турнир Мелдеш аягына чыкты, соңуна чыкты десек болот. Кыргызстандын балбандары жакшы жыйынтыкка жетти. 3 алтын, 2 коло, жок, 2 күмүш, 4 коло медалга ээ болдук. Бүгүнкү күндө бул эң жакшы көрсөткүч болуп атат. Ошо менен мен бүт жалпы Кыргызстандын эркин күрөшүн көрөрмандары менен куттуктайм. Мен ойлойм, бул эркин күрөшкө бул чек эмес. Алдыда келе жаткан мелдештер дагы бир биздин балдар ийгилик жаратабы деп үмүтүбүз чоң. Балдардын буга чейинки даярдыгы кандай өттү? Эми даярдаганда сиз өзүңөр билесиңер, бизде тилекке каршы атайын ушуна бизге арналган ушуна олимпийский база, спортко тиешелүү базабыз жок. Колдон келишинче Өскөл өрөөнүндө мына биздин эркин күрөшүнүн базабыз Кыргыз деңиз болуп калды. Ошактан биздин администрация аябай бизге жакшы жардам берип атат. Ошол мына силердин үн алгы аркылуу ошолорго чоң ыраазычылык, чоң рахмат билдирип коюп атам. Администрациясына, директоруна, бүт ошакта иштеген адамдарга Алла ыраазы болсун. Силердин колдооңор менен биздин жигиттер ушундай ийгиликтерди жаратып атат деп айтсам адашпайм. Алдыда кайсы беттештерге даярдык көрүп баштадыңыздар? Кандай турнирлер бар? Эми сиз өзүңүз билгендей, мына эмки жумада уже Азиянын чемпионаты башталат. Биринчи өспүрүмдөр күрөшөт, кадеттерибиз, андан кийин 23 жашка чейин жигиттерибиз күрөшөт. Ошол жерде күрөшкөн жигиттер ошака дагы күрөшөт. Буюрса ушул эле жерде болот. Андан кийин сиз билгендей июль айында 4-чү акыркы рейтинг турнир болот. Ал Будапештте болот, Венгрияда. Андан ары бизде дүйнөлүк чемпионат бар, 23 жаштарга чемпионат, дүйнөлүк чемпионаты бар, Азия оюндары бар. Ошо менен мен ойлойм, ушу мына жылкы сезонду биз жабабыз деп ошо мелдештер менен. Кыскача ушул рейтинг мелдештин өзүнө токтоло кетсеңиз. Мисалы, бир жыл ичинде канча рейтинг турнир? Бир жылдын ичинде 4 рейтинг турнир өтөт. Ошого күрөшкөн балдар, уткан балдар пайыз топтойт да, упай топтойт. Ошого карата дүйнөлүк чемпионат келгенде, мисалы, 2 дүйнөлүк алдыда жүргөн жигиттер болсо, биринчи, экинчи орунда жүргөндө рейтинг боюнча бирөөсүн А группага кыргытат, бирөөсүн Б группага коет. Алар баягы эң кыйын жигиттер жолукса финалда эле беттеше алат да. Ошентип, ошол үчүн ушу рейтинг турнирди ойлошуп чыгарган да. Көп эле беттештерге чыгып келесиздер. Ал эми Кыргызстанда өтүшү өзгөчөлүк болдубу? Жок, өзүңөр көрдүңөр, мына Ледовый аренада жакшы деңгээлде өттү деп айтсам болот. Мына биз дагы дүйнөлүк күрөштүн уюму United World Wrestling деп айтсам болот. Ошол өзүнүн жыйынтыгын чыгарат. Албетте бизге анан кат түрүндө эмне жетишпей калды, эмнеси начар болду, эмнеси жакшы болду баарын берет. Биздин ушу күрөш федерациясынын ошонун баарын аналитика жасап туруп, эмки мелдештерге дагы ушу өйдө деңгээлде өткөрүүгө аракет кылышат. 2 күн бою көрөрмандар сиздерди аябай күтүштү. Кыскача кайрылыңыз болсо айтыңыз. Мына жерде өзүңөр көргөндөй 2 күндөн бери көп көрөрмандар келип, жакшы биздин жигиттер колдоп берди. Албетте бул көрөрмандар бизге өтө демилге болуп атат. Өзүңөр көрдүңөр, биздин жигиттер күрөшкөндө залды мына жерде көрөрмандардын үнүн колун көтөрүп аябай жакшы деңгээлде өттү. Ошо силер аркылуу ушу бүт биздин көрөрмандарга мен рахмат айтып элем, ыраазычылык. Силердин колдооңор менен биз Кыргыздын күрөшү ушундай деңгээлге чыгып атат.